Өлкөдө ымыркайлардын өлүмү жыл сайын 3-5%га кыскарууда. Ал эми балага сүйүнчү бир жолку жөлөк пул 51 миңден ашык үй бүлөгө берилди. Мындан тышкары 302 миңден ашык балага ай сайын берилүүчү үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу берилет. Эми аны мындан дагы көбүрөөк өспүрүмдөргө берүү көздөлүүдө. Балдарды коргоого жана камкордукка алуу боюнча көрсөткүчтөр жакшырган. Мунун Бириккен Улуттар уюмунун балдар фондунун өкүлү тастыктады. Кенен кабарчыбыз айтып берет. Бул балдар тагдырдын соккусуна кабылгандар, жарым жетим, начар жашаган үй бүлөнүн чүрпөлөрү. Алар социалдык коргоо борборунда колдоого алынган. Мында өспүрүмдөргө тамак аш берилип, социалдык, психологиялык жардам көрсөтүлөт, турмуштук көндүмдөргө үйрөтүлөт. 4 жаштан баштап 16 жашка чейинки балдарды биз кабыл алабыз. Үй жайын аныктап, текшерип, анан абалы чындап эле оорбу деп. Анан ошол үй бүлө ошол оор жагдайдан чыгып кеткенге мындай ар тараптуу көмөк көрсөтөбүз да. Психологик жардам, жанагындай тренингдерди өтөбүз ата энелер үчүн. Мындай балдар өлкөнүн бардык регионунда кездешет. Кароосу жок калгандар жана эмгек мигранттарынын балдары менен тыгыз иштешүү талабы бар. Анткени алар социалдык жактан коргоого алынууга тийиш. Алар менен ар бир региондогу социалдык кызматкерлер иштешет. Үймө үй кыдырып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Ички иштер министрлиги жана башка биздин ошо илим жана билим министрлигинин биргеликте бизде ошо үймө кыдыруу негизинде деле иштер алып барылды. Бир район жана бир шаарга бизде ошо бөлүм негизинде 3 гана кызматкер бар да, анан ошо 3 кызматкер мисалы үймө кыдыруу негизинде кичине мындай кыйынчылыкты туудурат. Соңку жылдардан тарта өлкөдөгү өспүрүмдөргө камкордук жакшырган. Муну Бириккен Улуттар уюмунун балдар фондунун Кыргызстандагы өкүлү Юке Моко дагы баса белгиледи. Ал миссиясы аяктап жаткандыгына байланыштуу премьер-министр менен жолуккан. Анда балдардын укуктарынын корголушу, эне жана баланы коргоо, ымыркайлардын өлүмүн кыскартуу жаатында алгылыктуу жылыштар бар экенин билдирди. Чындыгында эле наристелердин өлүмү жыл сайын 3-5%га азаюуда, бирок аны кескин кыскартуу мүмкүн болбой келет. Анткени үй бүлөнү пландоодон тарта дарыгерлерге өз убагында кайрылбоо, ар кандай жугуштуу илдеттер менен жабыркоо жолтоо болууда. Бул көрсөткүч жылдан жылга төмөндөөнүн алдында да бул бизди сүйүнтөт. Бирок ошол убакта биз каалаган деңгээлде бүгүнкү күндө бул көрсөткүч төмөндөткөнгө мүмкүн болбой атат. Ошол кош бойлуу учурундагы ошол акыбалына байланыштуу болгон себептер, анан кийин ошо төрөт учурундагы төрөттөн кийинки биринчи күндөрүндөгү себептер бул негизги орчундуу ошол проценттерди ээлеп атат. Балага карата камкордукту жакшыртуу максатында былтыртан тарта балага сүйүнчү бир жолку жөлөк пулу бериле баштаган. Аны 2018-жылы 110 миң үй бүлө алган. Быйыл 51 миңден ашуу наристеге чектелди. Аны 2-3 күндүн ичинде алууга мүмкүн. Мындан тышкары үй бүлөгө көмөк ай сайын берилүүчү жөлөк пул 302 миңден ашык балага чегерилген. Эми мындан да көп балага берүү көздөлүүдө. Кепилденген эң төмөнкү кирешени дагы көбөйтүү жагы дагы бүгүнкү күндө каралып жатат, жогорулатуу. Азыр бүгүнкү күндө 900 сом болсо, ушул азыр министрлик тарабынан атайын ушул токтомдун долбоору иштелип чыкты, 1000 сомго чейин өлчөмдө көбөйтүү каралып жатат. Эгер 1000 сом өлчөмүндө көбөйсө, анда жөлөк пул алууда дагы ушул муктаж болгон жарандарды камтуу мүмкүнчүлүгү келип чыгат. Балдарды камкордукка алуу мурдагы жылдарга караганда жакшырганын социалдык кызматкерлер белгилешүүдө. Алар министрлик менен жергиликтүү бийликтин байланышын арттырып, турмуштук кыйынчылыкка кабылган балдар менен жеринде иш алып баруу зарылчылыгы бар дешет. Социалдык өнүктүрүү кызмат министрлиги жагынан болобу, же болбосо могу жергиликтүү мекемелер бар, билим берүү система атабыз, саламаттык сактоо деп атабыз. Ушулардын баардыгы менен чогулуп бир жумушчу топ болуш керек да, ар бир райондун өзүндө. Социалдык коргоо боюнча баардык чечимдерди ошол жерден ылдам кабыл алышкан. Бала ооруп атабы, ошол жерде медициналык кызматкер отурат. Мына ушундай бир тыгыз байланышты кайра иштеп чыгыш керек болот. Балдарды социалдык жактан коргоо социалдык өнүктүрүү министрлигинин гана эмес, бардык жарандардын милдети. Анткени ар бир бала мээримге бөлөнүп жашоого укуктуу. Бала өлкөнүн келечеги. Аларга татыктуу тарбия берип, камкордукка алуу зарыл. Жазгүл Сейдахматова, Жанадел Абубакир уулу, ЛТР Бишкек.